Орозо кармоонун мааниси мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен Исламдын 5 шартынын 3-сү Рамазан айында орозо кармоо. Рамазан орозосу хижраттын 2-жылында парз кылынган. Орозо кармоо дегени биз ага ниет кылып таң сүргөндөн баштап күн батканга чейин жеш, ичиштен тыйылуу жана жыныстык катнаш кылбоо болуп саналат. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аллахыма шүгүр макбулот болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кутуйбулу кутман сахабаларына салам салаваттар болсун. Орозобузду, дуа тилектерибизди, таат ибадаттарыбызды Аллахым өз даргөйүндө кабыл кылып, чексиз соопторун берсин, өз ыраазы болуп, өз ыраазы кылсын. Амин. Я архамар рахимин. Аллахумма солли ва саллим ва барик алейх. Рамазан айы кээ бир жылдары 29, кээ бир жылдары 30 күнгө созулат. Рамазан айынын 29 күндүк орозосу деле толук орозо болуп саналат. Анткени парз болгон нерсе ошол айда толук орозо кармоо. Акыйкатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 9 Рамазан айында орозо кармаган. Бул Рамазан айларынын 4-өө 29 күндүк, 5-өө 30 күндүк орозо болгон. Рамазан айы мусулмандар үчүн өтө ыйык жана абдан касиеттүү өзгөчө ай. Исламдын жаркыраган ыйык күнү ушул айда туулган. Ааламга жарык чачкан ыйык Куран китебибиз дал ушул касиеттүү айда түшө баштаган. 1000 айдан да кайрымдуу болгон Кадыр түнү дагы ушул айдын ичинде. Ошондой эле жан дүйнөбүздө жаман ойлордон, тышкы кыймыл аракетибизди, жаман ойлордон, тышкы кыймыл аракетибизди ыпласкылык жолуктардан арылткан орозо да ушул айда кармалат. Орозо кармоо бизди бул дүйнөдө жамандыктардан сактап, акыретте да тозок азабынан коргогон жана күнөөлөрүбүздүн кечирилишине себеп болгон абдан маанилүү ибадат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул жакшы кабарды айткан. Кимде ким чындап ишенип, Аллахтан жакшылык күтүп орозо кармаса, анын ага чейинки күнөөлөрү кечирилет. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аллахым баарыбыздын ката кемчилик билип алган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Амин. Я архамар рахимин. Аллахумма солли ва саллим ва барик алейх. Саарлык жана ифтарлыктын берекеси. Саарлыкта ойгонуп тамактануу сооп. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям саарлыкта тамактангыла. Анткени саарлыктагы тамакта береке бар деп буйруган. Саарлык тамагы орозо кармап жатканда ачкачылыкка чыдай турган күч берет. Ошондой эле окулган дубалар кабыл боло турган убакыттардан бири да саарлык маалы болот. Саарлыкка турган киши тилегин айтып дуба кылышы жана Алла Тааладан кылган күнөөлөрүнүн кечирилишин сурашы керек. Орозо ибадаттын аткарып, ифтар маалына жетишкен киши мындан чоң рахат алат жана көңүлү толкуйт. Кармаган орозосунун акыбети кайтып, кыямат күнүндө Алла Тааланын алдында барганда улуу кубанычка батат. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аллахым баарыбызды кубандырсын. Ифтар ооз ачуу дубасы. Ифтар маалда бул дубаны окуу сүннөт. Аллахумма лака сумту ва бика аманту ва алайка таваккалту ва ала ризкика афтарту. Амин. Я архамар рахимин. Мааниси: Алла Таалам, сенин ыраазычылыгың үчүн орозо кармадым, сага тобакел кылдым, сага ишендим, сенин ырыскың менен ооз ачтым деп дуба кылабыз. Ооз бекитүү дубасы окулушу: Самма гадин мин шахри Рамазан алези фаризайтан навайту факфирли ма кадамту ва ма ахарту. Мааниси:
Амин. Я архамар рахмин. Рамазан айынын эртеңки парс орососуна ниет кылдым. Эми менин өткөндөгү жана келечектеги күнөөлөрүмдү кечир. Амин. Я архамар рахмин. Орозого кайсы убакта жана күн жана кандайча ниет кылынат? Орозого кайсы убакта жана кандайча ниет кылынат? Орозонун туура кармалышы үчүн ниет кылуу шарт. Ниетсиз орозо кабыл болбойт. Рамазан орозосуна кеч киргенден баштап эртеси күнгө шашке маалына чейин ниет кыла берүүгө болот. Мындайча айтканда, кадимки кармалган орозо үчүн саарлык тамагы ичилгенден кийин ниет кылынат. Ал эми саарлыкта ойгоно албай калып, саарлык маалы аяктагандан кийин ойгонгон кимдир бирөө күн чыкса деле шашке болгончо ошол күндүн орозосу үчүн ниет кыла алат. Бир гана саарлык маалынан кийин орозону буза тургандай бир нерсе жеп жана ичип албаса. Саарлыкта тургусу келбегендер кеч киргенден кийин саарлыкта тургусу келбегендер эмне кылат экен? Кеч киргенден кийин эртеси күнгө орозо үчүн ниет кыла алат. Түн окумда ойгонуп, кайрадан ниет кылышы керек эмес. Саарлыкка туруп, бирок орозо үчүн ниет кылууну унутуп калып, эртең менен эстегендер да шашке маалына чейин ниет кыла алат. Минтип кечирээк ниет кылгандардын орозосунда бир кемчилик болбойт. Шашке маалынан өткөндөн кийин орозого ниет кылынбайт. Рамазан айында кармалбаган орозо башка күндөрдө каза кармалган учурда ниет түнкүсүн кылынууга тийиш. Тафарат орозолору да ушундай. Рамазан айында кармалбаган орозо башка күндөрдө казасы кармалган учурда ниет түнкүсүн кылынууга тийиш. Тафарат орозолору да ушундай. Бул орозолорго саарлыктан кийин ниет кылынбайт. Ниет негизинде адамдын жүрөгүндө болот. Башкача айтканда, түн ичинде эртең орозо кармай турганын жүрөгү менен кабыл алган жана ниет кылган болуп эсептелет. Орозо кармоону ойлоп саарлыкка турган адамдын ойлонгону ниет болот. Орозо кармоону ойлоп саарлыкка турган адамдын ойлонгону ниет болот. Орозого чын жүрөктөн ниет кылса жетиштүү. Ошентсе да жүрөк менен кабыл алган ниетти тили менен айтуу андан да жакшыраак. Ушундан улам орозо кармай турган адам ичинен ниет кылып, тили менен касиеттүү Рамазандын эртеңки орозосуна ниет кылдым деп айтышы керек. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахым баарыбыздын орозо тилектерибизди кабыл кылсын. Аллахым я архамар рахим, я ваххаб, я разак, я фаттах, я зул жалали вал икрам. Амин деп алакан жайган ар бирибизди Аллахым угуучу, көрүүчү, сырларды билүүчү чексиз кудурет ээсиң. Я Аллахым баарыбыздын ушул айда өзүңүн ыраазычылыгыңды эңсеп туткан орозолорубузду өз даргөөңдө кабыл кылып, ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирип, өзүң ыраазы болуп, өзүң ыраазы кылып, баардык таат ибадаттарыбызды, дуба тилектерибизди эселеп Аллахым чексиз соопторун көбөйтүп берип, өз даргөөңдө кабыл кылып, өзүң ыраазы болуп, өзүң ыраазы кыл. Амин. Я архамар рахим. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуасында эмнен жакшылыктарын сураса, Аллахым бизге да кабыл кыл. Я Аллахым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуасында эмнен жамандыгынан коргоонун тилеген болсо, Аллахым бизди да өзүң коргоп, өзүң колдоп, эки дүйнө бактын насип кылып, өзүң ыраазы бол. Амин. Я архамар рахим. Роббана атина фид дунья хасанatan ва фил ахирати хасанatan ва қина азабаннар ва адхилнал джанната мa'ал абрар я азизу я ғафар я роббил аламин бирахматика архамар рахим. Орозоңуздар кабыл болсун. Амин. Я архамар рахим. Аллахым баарыбыздын орозо дуа тилектерибизди кабыл кылсын. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة
السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان يا خير الشهور بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا